Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар. Биринчи радионун толкунунда таңкы бурулуш программасы. Студияда Назира Молдокулова жана мен Чыңгыз Рыскелдиев. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар. Чыңгыз уктуруубузду баштап жатып, алгач угармандарыбызга алдыдагы 1,5 саат аралыгында кандай темаларды сунуштайбыз, мындай кулактандыруу жасап, азыркы журналистиканын тили менен айтканда анонс берип өтпөйлүбү? Жакшы болот. Анда бир аз убакыттан соң биринчи республикалык жаштар театр ишмерлеринин Жаратман 2020 форуму тууралуу кеп кылабыз. Андан соң туура 1 жылга чукулдап калды. Жалпы коомчулукту түйшөлтүп, беймазага салып жаткан COVID-19 илдети менен күрөшүү, анын алдын алуу иштери, мына коңшулаш жана достош өлкөлөрдөн келип жаткан гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүшү тууралуу. Андан соң 3-чү бөлүктө биз президенттик шайлоого карата даярдыктын жүрүшү туурасында айтып беребиз. Андыктан ардактуу угармандар, биринчи радионун таңкы бурулушу менен бирге болуңуздар. Ооба. Жана дагы арасынан мына ушул дүйнөлүк коомчулукта өзгөчө бир резонанс жаратып аткан жаңылыктар тууралуу дагы бөлүшүү алдындабыз. Албетте, биз менен бирге болуңуздар дейли. Анда эмесе биз программабыздын башын жаңылыктардын эң алгачкы топтому менен тааныштыруу менен баштайлы. Анда эмесе студияда микрофондо кесиптешибиз Бакыт Апаев. Рахмат, кутмандыгыңыздар менен. 2021 жылдын 10 январында мөөнөттүн мурда өтө турган президенттик шайлоого карата чет өлкөлөрдө 45 шайлоо участогу уюштурулгандыгын БШКнын басма-сөз кызматы билдирди. Алар Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин аймагында жайгашкан, биометрикалык маалыматтарын тапшырган жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүндө консулдук каттоодо турган кыргызстандыктар автоматтык түрдө тиешелүү шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Шайлоочулар тизме мамлекеттик порталынан өздөрүн текшере алышат. Маалыматтарда каталар же алардын тизмеде жоктугу аныкталса, чет жердеги кыргыз жарандары 2020 жылдын 29 декабрына чейин чет өлкөлүк өкүлчүлүктөргө кайрылууга укуктуу. Кыргызстандагы ооруканаларда коронавирус жана пневмониядан дарыланып жаткан 111 бейтап өтө оор, ал эми 735 оорулуу оор абалда жатканын республикалык штабтан билдиришти. Ошондой эле 1952 бейтап абалы орто ооруктукта, 42си канааттандырарлык абалда, учурда стационарларда 2840, амбулатордук дарыланууда 3760 бейтап дарыланып жатат. Пандемия башталгандан бери өлкөдө 72427 адам коронавирус жуктурган, алардын ичинен 63789 айыгып чыкса, 1266 бейтап каза болду. 118 кол борбору жарандарга күн сайын COVID-19 боюнча кеп кеңештерди берип, өз ишин улантууда. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Үстүбүздөгү жылдын 6 апрелинен тарта коронавирус боюнча жарандарга кеңеш берүү үчүн Бишкекте 118 ыкчам кызматы иштей баштаган. 11 майдан тарта өлкөнүн бардык аймактарында областтык үй-бүлөлүк медицина борборлорунун алдында 7 кол борбор ачылып иштей баштаган. Кол борборлор күн сайын таңкы 8ден кечки 8ге чейин тыныгуусуз жана дем алышсыз иштейт. Бүгүн 30 ноябрда саат 13:30 улуттук онкология жана гематология борборунда эмчек жана жатын моюнчасынын рагынан жабыркагандарга жогорку сапаттагы диагностика жана дарылоо мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында бейтаптар үчүн атайын кабинет ачылат. Кыргызстанда рак ооруларынын ичинен 1-орунда эмчек рагы, 2-орунду жатын моюнчасынын рагы ээлейт. 2010 жылы эмчек рагынын 624 жаңы учуру, жатын моюнчасынын рагы менен 488 учур катталган. Кыргызстанда жарыяланган айлыктын алкагында Эргене коомдук фонду Чүй областынын тургундарын көчмө санарип маммография аппаратынын жардамы менен текшерет. 2 декабрдан тарта Чүй областынын Кемин районунда көчмө санарип маммографиялык аппарат орнотулуп, дарыгерлер райондун тургундарын текшере башташат. Алай районунда 60 орунду жугуштуу оорулар бөлүмү ачылды. Маалыматка ылайык, имарат 1996 жылы курулуп бүткөн. 1999 жылы мектеп катары колдонууга берилген. Пандемия шартындагы зарылчылыктан улам оңдоп түзөө, жабдуу жумуштар жүргүзүлүп, жугуштуу оорулар бөлүмү болуп өзгөртүлдү. Анда аппаратик рентген аппараттары, кычкылтек менен дем алдыруучу аппараттар бар. Капиталдык оңдоп түзүүгө 13 миллион 120 миң 100 сом сарпталды.
Өлкөдө жаратман 2020 жаш театр ишмерлеринин биринчи республикалык форуму өтүүдө. Иш-чара пандемияга байланыштуу онлайн режимде уюштурулду. Жаш театр ишмерлеринин билимин тереңдетүү жана театр искусствосун өркүндөтүү максатында болуп жаткан форум 4 декабрга чейин уланат. Өлкөнүн бардык театрларынын жана режиссерлору, актерлору, театр таануучулары катышкан иш-чаранын жүрүшүндө республикадагы алдыңкы театр ишмерлери чеберчилик сабагын өтүп, билими, тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 101 сом 18 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 12 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгөргө маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй областында жана Таласта 3-8 градус абанын температурасы суук болсо, Ош, Жалал жана Баткен областарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык көл областында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, Нарын областында 3-8 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 4-6 градус суук болушу күтүлүүдө. 7 saat 6 мүнөт. Биз кесиптешибиз Бакыт Тапаевга чоң рахмат айталы. Жаңылыктардын кыргызча топтому менен жана алгачкы чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Ал эми ардактуу радио каармандар, биз таңкы бурулушту алда карай улантабыз. Бүгүн 30 ноябрь, күнгө дүйшөмбү. Чыңгыз, 30 ноябрда Кыргызстандын тарых бетинде кандай окуялар катталып калгандыгын дагы угармандарга бөлүшөт эле. Жакшы болот. Мына 1874 жылдын 30 ноябрында курамында Алгазы Ширалин, Алымбек Жапалаков, Акынбек Олжобаев турган кыргыз элчилери, аларды коштогон Сарпбек, Токтогул, Мамбет, Ботой аттуу жигиттерди Симпалатинский бийлиги күтүп, алар токтой турган жайды дагы камдап беришкен экен. Башкача айтканда, биздин элчилер Россияга барган. Андан соң алар Омскиге бет алышкан экен. Ал эми 1933 жылдын бул күнү Кыргыз АССР Борбордук аткаруу комитети менен Эл комиссарлар кеңешинин аппарат кызматкерлери көнүгүүлөрдү жасоо менен эмгек күнүн башташкан экен. Партиялык комитет машыгып туруу жумушка болгон жөндөмдүүлүктү арттырат деп белгилешкен. Келди бүгүнкү күндө мына адистер, башкача айтканда дарыгерлер ушу пандемия учурунда айрыкча өпкөнү ачып бир дем алып, мындай көнүгүүлөрдү жасап туруу өтө зарыл экенин дагы айтып атышат. Андыктан угармандарыбызды дагы дал ушул көнүгүү менен эртең мененки ишти ошол көнүгүүдөн баштоону сунуштайт элек. Ал эми 1942 жылдын 30 ноябрында фрунзеликтер искусство чеберлеринен сабак алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен экен. Анткени Фрунзе шаарына эвакуацияланган Москва мамлекеттик консерваториясынын окутуучулары, таанымал профессорлор Нечаев, Рухфергер, Сибар, Гузиков музыка ышкыбоздоруна скрипка менен фортепианодан сабак берип башташыптыр. Эң сонун мына ушул жерден биз дагы маданият темасынан бүгүнкү программабызды баштап алалы. Себеби жогоруда кесиптешибиз Бакыт Тапаев дагы маалымдап өттү. 27 ноябрдан тарта Кыргызстан театр ишмерлеринин мына ушундай бир жаратман 2020 аттуу форуму башталды. Бул азыркы пандемия шартына ылайык баягы онлайн форматта өтүп атат. Бул форумдун максаты, мааниси жана келечеги, анын биздин театр ишмерлерине маданиятка тийгизген таасири жөнүндө алдыда адистер менен сүйлөшүп кененирээк кеп кылалы. Себеби бул иш-чара бир гана бир организациянын көзөмөлүндө эмес, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен биргеликте, ошондой эле театр ишмерлер союзу менен биргеликте жана андан тышкары Токтогул Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры менен биргеликте уюштурулуп өткөрүлүп жатканын баса белгилегибиз келет. Жана ошондой эле бул форумга жаш театр ишмерлеринин жаш муунун келечекте өстүрүү жана аларды ошол бир билимдүү театр ишмерлерин баягы өстүрүп чыгаруу жана алардын кругозорун дейбизби, дүйнө таанымын кеңейтүүдө өзгөчө бир салым кошо ала турган учурдагы театр бир залкарлары же театрда көп жылдардан бери эмгектенип келе жаткан тажрыйбалуу театр ишмерлери менен биргеликте мына ушул ишти жүзөгө ашырууга болуп жаткан аракеттер тууралуу кененирээк кеп кылалы. Ал үчүн албетте биз байланышып сүйлөшөбүз. Чыңгыз, мына бүгүнкү күндө ушул форум алгачкы жолу кыргыз театр маданиятынын тарыхындагы алгачкы жолу биринчи республикалык жаштар ишмерлеринин жаратман 2020 форуму деп аталып атпайбы? Мына ушул форум пандемияга байланыштуу онлайн форматында өтүп жатат да. Мына көрүүчүлөр баягы сахнадан мындай жандуу же болбосо ошол сахна чеберлери менен көрүүчүлөрдүн ортосунда бир тыгыз мындай жан дүйнөнүн байланышы
болгондон улам анан ушул театрдын бир көркөмдүгүн сезишчи да анан ушул онлайн форматы кандай болот деп ойлойсуз? Онлайн формат негизинен бул форумдун өтүшү жакшы эле болот го дейм, себеби азыр баягы көп адамдарга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Интернет Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында бар. Демек бардыгы тең катышып, форумдан маалымат алып, жана ал жакта болуп аткан иш-чаралардан маалымат алып, ушул форумдун алкагында сүйлөнө турган бардык сөздөрдү жана алдыда аткарыла турган иштердин бардыгын тең көрүүгө мүмкүнчүлүк болот го деп ойлоп атам. Айтсаңыз, буга чейин дагы ушу эгер маданият жөнүндө сөз кылып кала турган болсок, музыкалык мектептерге музыкалык аспаптар тапшырылды жакында эле. Буну Шубин атындагы Борбордук балдардын музыкалык мектебине, өлкөнүн аймактык музыкалык мектептерине музыкалык аспаптарды тапшыруу аземи болду. Ага маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков жана Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчиси Ду Девендин катышуусу менен өттү. Акысыз берилиптир бул техникалык каражаттар, ошондой эле баягы аспаптар. Ооба. Бүгүнкү күндө демек кыргыз маданиятын жана кыргыз маданиятында өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодо мына ушундай иш-аракеттер, алгылыктуу иштер жасалып аткандыгын айтсак болот. Жана дагы театр дүйнөсү бүгүнкү күндө аксап калды, артта калды деп эле көптөн бери арман кылып келебиз. Мына ошол нерсенин баягы алга жылышына жана театр баягыдай кайра бир бийик деңгээлге чыгышына көрүлүп жаткан аракеттердин бири катары бүгүнкү Жаратман 2020 форумду дагы айтсак туура болот го дейм. Албетте, бизде бир аз техникалык мүчүлүштөр болууда. Алдыда байланышып, мына ушул теманын алкагында кененирээк кеп кылып, жана бул форумга кимдер катышат, кайсыл жактан катышат, бардыгын тең тактап, бардыгын тең сиздерге маалымдайбыз деген ойдо турабыз. Себеби бул жерде айтылып атат, республикалык, облустук жана райондук театрлардан актерлор катышууда деп. Демек биздин аймактарда дагы, областтардагы театрларда дагы көп жылдардан бери эмгектенип келе жаткан жана ошол эле Москвадан бүтүп келген, Ташкенттен бүтүп келген, Кыргызга көрүнүктүү же болбосо ушул театр, кино жаатында өзгөчө бир жакшы жаркын ролдорду жараткан ага эжекейлерибиз бар. Ошолор дагы бул форумга активдүү катышып, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, эмгек жолунда басып өткөн бир өздөрүнө алган билимин жаш муунга үйрөтүп, жана бүгүнкү күндө ушул заманбап жашоодо, заманбап багытта театр менен кинонун өнүгүшүнө алардын эмгеги баягы айкалышып, салым кошуусун жөндөп кетүүгө бир жол көрсөтүү багыттарын айтып берет деген ойдо турабыз. Бул форумдун өтүшү мына ушул жаш муундардын билимин гана тереңдетет го деген үмүт бар буюрса. Мына Чыңгыз 1 декабрдан баштап буйруса Бишкектеги кинотеатрларда ачыла турганын Бишкек шаарынын мэри кабарлады. Баягы маданий жайлардын иштешин биздин дагы коомчулук чыдамсыздык менен күтүп жатат болсо керек. Мисалы өзүңүз дагы. Албетте, мына ушул жаатка келгенде өзгөчө азыр ушул театрларды сураган адамдар көп. Качан иштейт болду экен, спектакльдер качан ачылат болду экен деп. Эми баягы театрлар баягы өздөрүнүн кандай десем, сезондук ачылыштарын жасады. Эми эл аз келсе дагы өздөрү репертуарындагы спектакльдерди баштап атышат. Мисалы Бакен Кыдыкеев атындагы мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры Жат эмесмин спектакли менен баштаган болчу. Бул спектакльде Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова кыргыз тилине которуп, аны жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев менен Назира Мамбетова биргеликте коюп, бүгүнкү күндө кыргыз театр сүйүүчүлөрүнө жана кыргыз маданиятындагы коомчулукка өзгөчө бир жаңычылдык жаратты десек болот. Жана албетте алар дагы ошол жердеги бир театр сүйүүчүлөрүн кубанта турган бир маанай алып келди деп ишендирсек болот. Мына ушу маданиятка келгенде театр, кино, цирк баары тең эми бир тектеш өнөрлөр, багыттар. Анан мына жакында эле маданият министри дагы деле Нуржигит Кадырбеков Кыргыз улуттук циркинин жетекчилиги менен жолугушуп, ал жердеги имаратта болду. Бул жерде өзүңүздөр билгендей пандемия шартынан улам цирктин иши дагы үзгүлтүккө учураган болчу. Мына бүгүнкү күндө ушул циркке демөөрчүлөрдү тартып, ишин оңдоп, имаратты бир иретке келтирүү жагдайы үчүн аракеттер көрүлүп жатыптыр. Ошондой эле электр жабдууларынан бери оңдоп, башкача айтканда, мындай цирк пандемиядан кийин бир көрүүчүлөрдү жаңы
түз менен кабыл алат болуш керек. Анткени жаныбарларды кармоочу жайды дагы оңдоп, башкача айтканда мындай циркти иретке келтирүү аракети көрүлүп жаткан экен. Анан бүгүнкү күндө деги эле маданият тармагына чынында инвесторлорду тартуу кыйынбы? Баягы экономика жагына мындай пайда түшө турган жака деп коелучу, ишкерлер акчасын салат. Ал эми маданиятка мындай инвесторлор акчасын салуудан кооптонот болуш керек. Буга чейин мына Кыргызстан кинотеатрына ишкерлер өзүнүн акчасын салып, Кыргызстан театрын, мурдагы Кыргызстан кино үйүн иретке келтирип, ал жерге дагы ушунун бир өздөрүнүн бизнесин баштады эле. Бирок азыр кандай натыйжа берип атат, ал бизге белгисиз болуп калды. Пандемия болуп кетти, болбосо балким биздин кино сүйүүчүлөр ошол жерде көп болот деген ишенич бар болчу. Анткени ал жерде баягы чоңдор эле барып эс алып кино көрүп кете тургандай эмес, балдарын алып барып үй бүлөсү менен эс алып, ал жерде балдарын ойното турган жайы да кошо курулуп, тамактануучу жайы да кошо курулуп, бир жакшы заманбап кино жайына айланып аткан да, кино үйүнө. Ооба. Туура айтасыз, чындыгында ушул маданият тармагында балким инвесторлор өздөрүнүн акчасын ошол жака салып иштетүүдөн кооптоноттур. Бирок бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы бул маданият тармагы кайдыгер калды дегенден алыспыз. Себеби колдоо жакшы эле болуп жаткандыгын айтсак болот. Себеби акырындап мына ушинтип иш-чаралар өтүп, жана акча эле эмес, жеке эле мына ушундай баягы маданияттын чыныгы жоокерлеринин, маданияттын чыныгы баягы берилген патриотторунун арты менен мына ушундай бийик иш-чаралар, чоң иш-чаралар уюштурулуп, бир бийик максаттар ишке ашып келаткандыгын белгилегибиз келет. Мисалы үчүн чыгыш өлкөсү япондор өздөрүнүн маданиятын өтө сактап, кадырлап, өздөрүнүн баягы акыл эси же болбосо жасаган жаратмандыгы айга чейин жетип ааламды таң калтырып аткан учурда, бирок алар өзүнүн маданиятын унуткан жок, тамыры тереңде. Анан биз дагы ушул кыргыз маданиятын аздектеп сактайлы деген аракет бул ушул биринчи республикалык жаштар ишмерлеринин жаратманы 2020 форумунда чагылып атат болуш керек. Байланышка чыгалы. Ооба, эми ушул форум тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн азыр биз Кыргыз Республикасынын маданият маалымат жана туризм министринин орун басары, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү драматург Иманалиев Кайрат Ожобаевич менен сүйлөшүп маалымат алалы деп турабыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Кутман таңыңыз менен. Агай, мына ушул жаратман 2020 форуму 27 ноябрдан тарта башталды, Кудай буйрса 4 декабрга чейин уланат экен. Эми ушул форумдун максаты, мааниси жана таасири жөнүндө кеп кылсак агай, эң башкысы ушул максаты жөнүндө сөз болсун. Форумдун максаты бул республикадагы жалпы ушу жаш театр ишмерлеринин чыгармачылык тажрыйбасын өркүндөтүү максатында аларга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Себеби дегенде биздин көптөгөн областтык театрларыбызда ушул өзүнүн таланты менен келген актерлорубуз бар, мындай билимге алууга үлгүрбөгөн, ошол менен бирге мындай жаш тажрыйбасы дагы өсө элек актерлорубуз бар. Ошолорго мындай бир жакшы бир чыгармачылыгына жардам болсун деген ниетте ушул семинар уюштурулуп атат. Бул жерде ошо театр дүйнөсүнүн белгилүү театр сынчылары, режиссерлор, актерлор, ушу театрга тиешеси бар кишилер алардын чыгармачылык тажрыйбасынын өсүшүнө керектүү лекцияларды ошо күн сайын кечки саат 6-да ошо атайын лекцияларды койгонбуз. Ошондо азыр мына бизде ошол учурда онлайн иш-чараларыбыз мындай бир көңүлдүн борборунда болот да, шартка байланыштуу. Ооба. Анан биз негизи быйыл биздин министрлик жаш чыгармачы инсандар үчүн чыгармачылык семинарларды уюштурууну пландаганбыз. Мына быйыл биз сентябрь айынын башында жаш жазуучулардын, акын, драматург, сынчы ошо жаштардын чыгармачылык семинарын Скөл районунун биз Витяз пансионатында быйыл уюштурганбыз. Ошондой эле план ошо театр ишмерлери үчүн дагы, композиторлор үчүн дагы бар эле. Бирок ал шартка байланыштуу мүмкүн болбой калгандыктан ушундай бир онлайн иш-чараларды уюштуралы деп Кыргызстан театр ишмерлери союзу Кыргыз Улуттук академиялык драма театры менен биргеликте атайын графигин иштеп чыгып, театрлардын сунушталган актерлерге
мына ошо сабактар өтүлүп атат. Ага анан ушул баягы бир жума аралыгына бөлүндү да сөз болуучу максаттар, багыттар театр жаатында эң негизги ушул басым жасала турган багыттар боюнча кайсылар боюнча сөз болот агай? Бул жерден баары жөнүндө сөз болот. Ушул актёрдук чеберчилик жөнүндө сөз болот. Ушул актёрдук чеберчиликте мына биздин белгилүү актёрлорубуз, режиссерлорубуз өздөрүнүн чыгармачылык тажрыйбасы менен бөлүшөт. Мына Назым Мендебаев өз сабак берип атат. Анан театр дүйнөсүндөгү ушул актуалдуу маселелер боюнча белгилүү театр сынчысы Жаныш Кулманбетов сабак берип атат. Ошондой техника речи бар, сүйлөө техникасы. Бул боюнча Турганбүй Бообекова биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ошондой эле Нурлан Абдыкадыров сабак берип атат, белгилүү режиссерубуз. Актер баягы театр адистигинде актёрдук факультетте кандай негизги сабактар өтүлүп атса, ошолор дагы дайым курс катарында өтүлүп атат. Бул мындайча айтканда актёрлордун чыгармачылык тажрыйбасын, квалификациясын жогорулатуу курсу сыяктуу берилип атат деп коет. Кайрат Олжобаевич, мына жаш театр ишмерлерине мындан башка дагы кандай бир реалдуу жардамдарды көрсөтөсүздөр? Буга чейин атайын Москвадан барып адистер даярдалып келген учурлар болчу эле. Бул жерде ушул жаш ишмерлерге кандай бир колдоолор болуп атат? Быйыл биздин көп максаттарыбыз бар эле. Ушул атайын жаш театр ишмерлери үчүн квалификациясын жогорулатуу үчүн Кыргызстан менен Россия менен Эришак Акчылдын кагында бир топ чыгармачылык семинарларды, чыгармачылык курстарды пландаштырганбыз. Бирок шартка байланыштуу ошолордун ушул убакка чейин токтоп келген. Анан ушул бүгүнкү өтүп аткан семинардан карап отурсак, ушул онлайн иш-чараларды, онлайн семинарларды, онлайн мастер-класстарды мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип, шарттан чыкканча уюштура берсек деген ой болуп атат. Бул жерден жеке эле Кыргызстандын мыкты театр адистерин, театр билармандарын эмес, ошо Россиядан, Казакстандан дагы мыкты өзүнүн курсу бар, ошо айтайын деген тажрыйбасы бар, методикасы бар театрдын чыган инсандарынын сабактарын да уюштуруп берсек деген ой бар. Ошону менен бирге азыр бизде жакшы бир сүйлөшүү, быйыл биз Москвага барганда сүйлөшүп келдик эле. Мына келерки жылы Москвадагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайына атайын кыргыз группасы ачылган атат. 25 бала булар бюджеттик орунга кабыл алат. Алардын биз дагы анча-мынча каражат маселелерин чечтик. Атайын квота бөлүндү. Жакын арада биз конкурс жарыялап, ошо Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайына бир кыргыз группасын окутуу үчүн балдарды тандап жөнөтөбүз. Эң жакшы. Бул баягы мурунку багыттагы, мурунку бир кабыл алуудагы бир тандоо сыяктуу болуп калат экен да, буюрса буга да тандоо күч болсо керек. Бул жерде ошо Шепкинге тандоону Кыргызстанда эле Маданият министрлиги атайын бир ушул жердеги адистер тандап жөнөтөсүздөрбү же ал жактан да адистер келип мындай чогуулашып, биргелешип тандап аласыздарбы? Ушу кандай критерийлер болот? Азыр мындай деп сүйлөштүк окуу жайдын жетекчилиги менен. Биз конкурс жарыялап, региондордун баарына 20 бала, 20 кызды биз тандамай болдук, 40 баланы. 40 баланын ичинен 25 баланы аяктан өздөрү курстун жетекчиси 2 мугалим менен келип өздөрү тандап алмай болду. Демек акысыз окушат, канча жылдык билим болуп калат? 4 жыл окуп келишет Москвада. Буга чейин ошол актёрдук жаатта билими болуш керек деген да критерийлер жок багай? Жок, бул жогорку окуу жай болгондон кийин орто билими болсо жарай берет. Анан бул жерден баягы билесиңер, Шепкин өтө баягы мыкты адистерди даярдаган окуу жайлардын бири. Биздин бир топ таланттуу актёрлорубуз ушул окуу жайды бүтүп келген. Анан бул жолу дагы ошо жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз ошо Москвадагы мыкты адистерден атайын бир курс барып билим алып, ошо толугу менен окуп келсе, бул да биздин театр дүйнөсү үчүн бир жаңылык ачабы деген ой болуп атат. Жыл сайын мына театр сезону ачылып, бир чоң майрам болчу эмес беле? Анан быйыл пандемияга байланыштуу андай кырдаал жаралган жок, бирок ушул баягы кадимкидей күндөр кайтып келсе, мындай театр сүйүүчүлөрдү кандай жаңылыктар күтүп турат?
Эми биз театрлар негизинен эки багытка тең даяр турдук. Онлайн багытында иштерибиз жүргүзө бергенге жана ушундай офлайн ачканга дагы. Бирок пандемияга байланыштуу биздин республикалык штабка дегенде театрларга кирүүгө уруксат берилген эмес. Бирок биз эми баягы жагдай кичине басаңдаса, адамдардын саны азайтса, театрларды 100% эмес, мындай 50%га иштетүү жолуна даяр туруп атабыз мына декабрдан ары карай. Эгерде уруксат берилсе, залды толук камтыбасак дагы ат тартып отургузуп, Россиянын, Казакстандын иш тажрыйбасын эске алып, балким аз составдагы чакан спектакльдерди көргөзүп эшик ача беребиз деген ниетте туруп атабыз. Азыр мына кинотеатрлардын иштөөсүнө уруксаттар берилип баштап, кинотеатрлар ишке кириши боюнча дагы даярдыкта туруп атпайбы? Ушул сыяктуу мына мектептерге дагы декабрдан баштап уруксат берилет деп мына айтылып атат. Эгер ошондой нерселер болуп калса, Кудай буйрса, биз дагы театрларыбыздагы спектакльдерибизди ушу чектелүү көлөмдө элди киргизип иштесек деген даталында туруп атабыз. Ал эми азыр театрдын жамааты өзүнүн даярдыгын көрүп, кадимкидей эле иш күнүнө барып өздөрүнүн баягы даярдыгын көрүп атабы, репетицияларын жасап? Бизде негизи процесс токтогон жок. Ал тургай баягы пандемия учурунда эле бизде репетициялар онлайн режиминде болсо дагы жүрүп атты. Анан биз могу жайыкка эс алуудан кийин сентябрда жумушка чыккандан баштап толук кандуу эле биздин театрларыбыз иштеп, жаңы спектакльдерди чыгарышты бир топ театрларыбыз. Мурдагы бир топ коюлган спектакльдерин калыптандырышты. Ал жерде ар бир чыгармачылык жамаатта процесс кадимкидей эле жүрүп атты. Айрым гана жамааттарда бизде жана ооруп калгандар болуп атты. Ошолордо гана биз уруксат берип аттык. Байланышкан адамдарды үй режиминде болгонго атат. Негизинен бизде иш процесс токтогон жок. Жакшы агай, анан кайрадан ушул форумга кайтып келе турган болсок, азыр бизде аймактардагы театрлар дагы бар. Ал жактын артисттеринин катышуу жол-жобосу кандай болуп атат бул форумга? Бардык театрларга азыр мына санаат күндөрүндө чыгып атпайбызбы? Жана бул программасы аркылуу кирет деп атайын алдын ала жиберилген. Ошол программа боюнча берилген ссылканын негизинде ар бир театрдын катыша турган актёру кирип окуйт. Ал эми мындай эле жай көрүүчүлөр, театр сүйүүчүлөр дагы бир форумдун жүрүшүнө кантип көз салса болот, же болбосо бир лекцияларды укса болот? Ошол уюштуруучулар менен байланыштым. Адым Мендебаев, негизги уюштуруучусу. Биздин Улуттук академиялык драма театр, анан биздин министрликтин адиси Тыныбек Сыдыков. Ошол адамдар менен эгерде мен ушул курста окуйт элем десе, жанагы программанын ссылкасы жиберилет. Кирип окуса эч ким деле каршылык билдирбейт. Айрым маселе жок. Бир нече адамды камтыганда ал программанын мүмкүнчүлүгү бар. Кирип лекция окуйм десе, биз акысыз өтүп атабыз. Жакшы агай. Анан ушул пандемия шартында бир нече иш-чаралар, Маданият министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чаралар онлайн форматта өтүп калбадыбы? Онлайн формат ушул бойдон сакталып калышы мүмкүнбү агай? Мындай иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк кенен эле түзүлөт бекен бул жагдайда? Мисалы чогулуш өткөнгө, ушундай семинар өткөнгө ыңгайлуу экен. Мисалы биз эч убакта республиканын театрлары менен монтип паттан чогулуш өтчү эмеспиз илгери, тынч убакта эле. Могу жолу биз мен мисалы үчүн көп эле жолу бир нече жолу өткөрдүм. Республикалык театрлардын бардык жетекчилери катышкан конференциялар, бардык музыкалык мектептер катышкан конференциялар, китепкана сыяктуулар менен бир нече жолу чогулуштар өтүп атты. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк экен, бири-бири менен ушу жеринде туруп алып, тажрыйба алмашып, жеринде туруп алып, проблемаларын айтып чыкканга. Ошондой эле могу лекцияны дагы эгерде ал өзүнө эффективдүү кылып угам десе, бизде кээде баягы кайдыгерлик дагы бар да, бирок эгер маани берип угам десе, мунун дагы пайдасы бар экен. Мисалы үчүн ушул эле Баткенде туруп алып, же Жалал Абадта, Таласта туруп алып, Бишкектеги көрүнүктүү профессорлордун сабагын укканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул артыкчылыгын баса белгилеп коюшубуз керек. Бул санариптешүүнүн жемиши катары карашыбыз керек. Ал эми чыгармачылык жактан алганда, эми албетте азыркы учурда үй шартында көрүүчү менен театрдын ортосундагы байланышты онлайн режими түзүп берип атат. Таптакыр үйдө туруп калбай, ошо маданий процесстен кабардар кылып атат.
чынына келгенде биздин искусствонун адамдары үчүн оффлайн тейлегенден өтөрү жок. Ар бир чыгармачыл адам көрүүчүнүн энергетикасын, алардын кабыл алуусун сезген сайын алардын чыгармачылык бедели да көтөрүлүп, мыкты нерселер жаралат. Ошон үчүн бул жагынан биздин бир өнөр адамдарыбыз элди сагынганы, элди жоктогону, баары бир элдин көз алдында ойногондой, ырдагандай, аткаргандай болбойт экен деген биз угуп билип эле жүрөбүз. Бул кырдаалдан чыгуунун жолу. Кудай буюрса биз мындай бир чыгып келатабыз деп ойлойбуз. Акырындык менен ушул калыбына келсе, негизи элди мындай бир жандуу тейлегенден өтөрү. Чоң рахмат агайында. Сизге маалыматыңыз үчүн жана ой пикириңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Ардактуу радио кармандар, бизде түз байланышта Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин орун басары жана Кыргыз Республикасынын Маданият кеңесин ишмер, белгилүү драматург Кайрат Иманалиев болду. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү, 27 ноябрдан тарта 4 декабрга чейин мына ошол Кыргыз театр маданиятынын тарыхында алгачкы жолу 1-республикалык жаш театр ишмерлеринин Жаратман 2020 форуму өтүүдө. Жогоруда Кайрат агай айткандай, эгер катышууну каалаган биздин мекендештерибиз болсо, уюштуруучуларга кайрылсаңыздар, ал программанын ссылкасын алып, мына ошол жакка катышууга мүмкүнчүлүктөр бар. Эң жакшы жери мына Кайрат Олжобаевич белгилеп кетти. Ошол театр чеберлери өткөргөн лекция мындай жазылып да калып атат да. Аны каалоочулар, мектепте окуп аткан окуучулар келечекте мындай театр ишмери болом десе, ошол өнөргө тартылам десе, ошол жактан дагы таарынышып көрүп алса болот экен да. Анда азыр мына Бишкек убакыты боюнча 7 саат 31 минут болуп калды. Азыр жаңылыктардын сааты келди. Биздин студияга доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Здравствуй, Биздин маанайыбызды көтөрүп жиберет. Здравствуйте, здравствуйте всем, дорогие наши радиослушатели. Да, ужасно соскучился по всем вам, но завтра вы будете эту же программу слушать, но на русском языке, как всегда. Начнется в 7 утра, но до завтра еще, как говорится, нужно дожить, и, надеюсь, доживем всем. Бирок бул жерде кичине анонс жасап кетти, угармандарга эртең угуп коюңуздар, бизди дагы орус тилдүү угармандарыбызды. Как говорится, пользуюсь служебным положением. Почему бы и нет? Назира, здравствуй еще раз. Очень хорошо, как всегда, выглядишь. Чингис, доброе утро. Итак, 7 часов 32 минуты. Сегодня 30 уже ноября. Время для новостей. В 7 школах Аламединского района с 1 декабря обучение в реальном формате возобновят учащиеся до 6 класса. Об этом сообщили в районном отделе образования. Согласно информации, ранее в районе обучались первоклашки 34 школ. Отдел образования и санэпидемстанции провели рейд по школам и, осмотрев состояние учебных заведений, дали разрешение на обучение. Решение санэпидемстанции отправлено в каждый айлок мету. С 1 декабря принимать детей начнут 7 школ. Следующим этапом будет возобновление учебы школьников 9 и 11 классов. Классы подготовлены с соблюдением всех правил, говорится в сообщении. Центр избирком напоминает кандидатам в президенты о недопустимости преждевременной агитации, как сообщил замглавы Центр избиркома Абдыджапар Бекматов. В случае нарушения этого правила претендентам грозит наказание вплоть до снятия с гонки. Кандидаты также не должны выплачивать гражданам деньги, дарить подарки, заниматься благотворительностью. Предвыборная агитация стартует, напомним, 15 декабря 2020 года и завершится 9 января 2021 года. Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года. В Алайском районе открыта инфекционная больница на 60 коек. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства Волжской области. По ее данным, здание построено в 1996 году, в эксплуатацию введено в 1999 году как школа. В целях профилактики COVID-19 и в связи с эпидемиологической ситуацией было издано распоряжение о возобновлении работы больницы по мере необходимости, а работу по ремонту и оснащению полностью проводились за счет местного бюджета, Фонда развития района и частных инициатив. Медучреждение оснащено всем необходимым современными оборудованием, портативные рентгеновские аппараты, кислородно-дыхательные аппараты, такие как УЗИ, ЭКГ, БИПАП и другие.
Группа технического контроля ГОБДД УВД города Ош усиливают разъяснительную работу с водителями международного и междугороднего, а также межобластного автотранспорта в ходе встреч с водителями маршрутных направлений Ош-Бишкек, а также автотранспорта межобластного районного направления движения на автовокзалах города Ош особое внимание уделяется техническому состоянию автомобилей, своевременной замене зимних шин, строгому соблюдению водителями правил дорожного движения. Впервые в истории кыргызской театральной культуры в связи с пандемией в режиме онлайн проводится первый республиканский форум молодых театральных деятелей. Он продлится до 4 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Минкультуры. Мероприятие организовано Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана, Союзом театральных деятелей Кыргызстана и Кыргызским национальным академическим драматическим театром имени Абдумамунова. Цель недельного форума – это углубить познание подрастающего поколения и усовершенствовать театральное искусство. В рамках форума ведущие театральные артисты страны поделятся своими знаниями и опытом. В настоящее время в форуме принимают участие актеры республиканских, областных и районных театров. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 30 ноября, в мире случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано 63 миллиона 53 тысячи 204. Летальных исходов 1 миллион 464 тысячи 764. Выздоровели 43 миллиона 531 тысяча 380 человек. Это все новости на этот получас. Далее о погоде. Сегодня, 30 ноября, днем без осадков, на дорогах снежный накат, гололедица, температура воздуха Чуйско-Таласской области минус 4,9, в Баткине, Ваше, в Джалабаде минус 3+2, в Иссыкульской области 0, минус 5, в Наринской области минус 3,8, в Бишкеке сегодня без осадков, максимальная температура воздуха днем сегодня в столице минус 4,6. Таковы новости на этот час. Кстати, Назира, перед началом этой эфирной работы ты попросила меня узнать, потому что я знаю, ты очень большой поклонник футбольного клуба «Тоттенхэм», который базируется в английской премьер-лиге. Вчера, Назира, ты просил узнать счет. Вчера они играли между «Тоттенхэм» с «Челси». К сожалению, счет 0-0, но ничего страшного. Все равно твой любимый клуб сохраняет лидирующие позиции. Кстати, вот 30 ноября в 1872 году в Глазго состоялся первый международный футбольный матч между национальными сборными Шотландии и Англии на стадионе западного шотландского крикетного клуба «Гамильтон Крессент». Также 30 ноября в 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности. Представляете, в 1609 году первая карта лунной поверхности. Если брать в расчет то, что не было такой такого хорошего технического состояния. Далее, в 1982 году, 30 ноября, был выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки «Триллер» Майкла Джексона. Всего было продано свыше 110 миллионов копий пластинки. Это уникальное достижение, внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ну и также 30 ноября в 1835 году родился американский писатель Марк Твен, который написал, если вы помните, очень хорошую книгу «Приключения Тома Сойера и Геккельберда Финна». Наверное, мы все в свое время зачитывались вот такими хорошими книжками. Ну и еще последняя информация, что 30 ноября в 1874 году родился британский политический деятель, премьер-министр Уинстон Черчилль. Вот такие новости на данный момент. Я вам желаю всего хорошего, дорогие коллеги, удачи и прямого вам эфира. Рахмат, Канат. Биз уктуруубуздун эң башында Кыргызстанда болгон окуяларды учкай айтып өттүк элек. Дүйнөдө болуп аткан 30 ноябрда катталган маалыматтын баарын тең биздин угармандарыбызга Канат бөлүшүп өттү. Ну и самая главная информация, я прошу прощения, сегодня 30 ноября, значит, что до окончания этого года осталось ровно 31 день. Это так, на всякий случай. Күз мезгили жыйынтыкталып, буюрса эртең кышты тосуп алуу алдында турабыз, бирок ошентсе дагы айлана ак карга бөлөнүп бечак эле кыш келгенин биз сезгенбиз. Мына Чыңгыз, биз жазында былтыр туура декабрь айларында пандемия Кытайда башталды, коронавирус башталды деп укканбыз, туура 1 жыл убакыт болуп калды. Жазында болсо еще я перебью, прошу прощения, это 1 декабря, по-моему, насколько я понял, планируется открыть кинотеатры.
Вот теперь вот да, все поклонники фильмов, потому что есть такие фильмы некоторые, которые нужно смотреть именно в кинотеатре. Такие масштабные, как я уже говорил ранее, «Титаник» или «Звездные войны», что-то. А есть такие фильмы, которые можно посмотреть по планшету. Да. Ошентип көргүсү келген фильм катары «Мулан» фильм эсептелип атат. Ну, это да, этот фильм такой, но я больше всего люблю в жанре хоррор, ужасы такие фильмы. Да. Чоң рахмат, бар болуңуз. До свидания. Биз бул уктурубузду алдыга жылдыра берели. Биз жогоруда белгилеп өткөндөй, мына калктын туура 1 жылдан бери ушу коронавирустан тажап бүткөндөй болду. Ошентсе дагы бул оору менен күрөш азыр дагы уланып атат дүйнө боюнча, анын ичинде Кыргызстанда. Мына Чыңгыз 29 ноябрга карата Кыргызстанда коронавирус инфекциясынан 4 бейтап тилекке каршы көз жумду. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Көз жумгандардын экөө Бишкек шаарында, бирөө Ысык көл областында, дагы бирөө Баткен областында дарыланып жатып каза болгон. Ошону менен жалпы өлкөдө жугуштуу ооруну жеңе албай калгандардын саны 1266-га жетти. Коронавируска чалдыккандардын саны кескин көбөйгөн учурду атай кетсек, бул июнь-июль айларына туура келет. Дары дармек табылбай болсо дагы баасы асмандап кымбат болуп, биздин ишкерлер айрымдар кызыл кулактык алдырып жиберишкен учурлары да болду. Буга каршы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы бир нечелеген ошол ишкерлерге кылмыш фактыларын ачкан күндөрү да убакыттары дагы болгон болчу. Өкмөт бул ушундай кырдаал кайталанбаш үчүн аракеттерди көрүп, фарм компаниялар менен түз иштешип, алардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Бүгүнкү күнү ошо коронавирус илдети менен күрөшүү үчүн өлкөдө 3 айга жете турган дары дармектин камы бар экен. Бирок алардын арасында тартыш дарылар дагы бар экени айтылып келет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева брифингде билдирген болчу. Ал эми баа боюнча айта турган болсок, бааны көзөмөлдөө кыйын экенин адистер айтып атат. Анткени фарм компаниялар сырттан ташып келишет дарыны, ага байланыштуу ички рынокто өндүрүлбөгөндөн кийин бааны көзөмөлгө алуу оор бойдон калып атат. Бирок милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу боюнча башкармалыгынын башчысынын билдиргенине караганда, фонд ар 15 күн сайын аймактарда канча санда дары калды, жетиштүүбү, аны көзөмөлгө алып, атайын мониторинг жасап аткан экен. 16 ноябрга карата саламат сактоо уюмдары дары дармекти алуу үчүн 235 миллион сом сарптаганы дагы белгилүү болду. Ал эми дагы белгилей кетсек, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков аймактагы дарыканалардын баасына мониторинг жүргүзүү боюнча өзүнүн тапшырмасын берген болчу. Ошол эле учурда Кыргызстанга биздин негиз көнөктөш өлкөлөрдөн, достук мамиледеги өлкөлөрдөн, боордош кызматташтык өлкөлөрдөн гуманитардык жардамдар келип жатат. Бул туурасында биз азыр адис менен байланышып, маекти куралы биз менен Саламат сактоо министрлигинин дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин дарыларды сактоо секторунун башчысы Өскөнбай Стамкулов түз обого байланышка чыкты. Өскөнбай Жумабаевич, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына өзүңүз уккандай 1 жылдан бери биз ушу коронавирус менен күрөшүп келе жатабыз. Анын ичинде өлкөнүн бюджетинен дагы акчалар жумшалып атат. Ошо менен бирге гуманитардык жардамдар дагы келип атат. Акыркы гуманитардык жардам бизге Казакстандан келди, туурабы? Канча көлөмдө келди? Ушул тууралуу сөзүбүздү баштасак. Саламатсыздарбы? Ооба, пандемия башталгандан бери өткөн жылдан бир жыл болуп атат. Өткөн жылдан бери келген ушу министрлик тарабына келген гуманитардык жардамдар биздин дары дармектер департаментинин кампасына келип түшкөн дары дармектердин өздүк сактоочу каражаттардын баардык көлөмү 600 миллион сомдон ашуун келип түшкөн. Ошонун бүгүнкү күнгө калган калдыктары 170 миллиондой, ошонун тегерегинде калдыктар калган. Бул демекчи 400 миллиондон ашыгы таратылып берилген дары медициналык уюмдарга. Бул деген сөз азыркы ошол мынага толук даярданып камсыз кылуу дегенди билдирет. Акыркы убакта туура айтасыздар, мына биздин өнөктөш, боордош мамлекеттерден көптөгөн гуманитардык жардамдар келүүдө. Акыркы убакта мына Казакстан боордош мамлекетибизден
аябай чоң өлчөмдө гуманитардык жардам келди. Бул айта кетсек 400 даана жасалма дем алдыруу аппараттары, 2 миллион медициналык маскалар келип түшүп, бүгүнкү күндө министрлик тарабынан бул баарысы саламат сактоо мекемелерине бөлүштүрүлдү. Кудай буйруса, бүгүндөн баштап ошо саламат сактоо уюмдары ошо өзү алып кете башташат өздөрүнө. Айтсаңыз, мынакей, сиз жогоруда жалпы жыл башынан бери 600 миллионго чукул гуманитардык жардам келгенин айттыңыз. Анын 400 миллиондон ашыгы аймактарга таркатылыптыр да. Мына ушул аймактарга бөлүштүрүлө келгенде мындай калктын санына жараша бөлүндү да туурабы, же болбосо оорунун акыбалына жараша бөлүндүбү? Бул биринчи иретте саламат сактоо министрлиги тарабынан ошол биринчи иретте ошол оорунун санына жараша, оорунун азыркы убакта ошол ким остро нуждасы эткендер. Обычно бул деген жанагы ошол саламат сактоо уюмдарынын координаторлордун берген заявкаларына жараша бөлүнүштүрөт. Акыркы убактарда мунугу ошол калктын санына, конечно, калктын санына жараша бөлүнөт да. Акыркы убактарда ошол баардык областтагы, республикадагы баардык саламат сактоо уюмдарына айрыкча мына гуманитардык Казакстан мамлекетинен келген гуманитардык жардамдар ушул райондорго чейин бөлүндү. Бул ошол эле координаторлордун берген заявкаларына, кайсы район канчага ошол муктаж болгонуна жараша бөлүнүп берилди. Эми бул жерде мына областный центрлерде көбүнчө ошол жерде кайсы аймакта азыр көбүрөөк чыгып аткан болсо, анын баары эске алынып ошого жараша бөлүнүп берилди. Агай, анан калк арасында дагы бир маселе ушул бөлүнгөн даарылардын баягы карапайым элге жетишиндеги жолдогу бир көйгөйлөр дагы эсептелет да. Бул бөлүнгөн даарылар ошол ооруканаларга жеткен соң андан кийин карапайым калкка жетүүдө кандай жолдор бар? Баягы сатылабы же бекер берилеби? Аны же ошол аймактык ооруканалар өздөрү баягы бөлүштүрүп өздөрү көзөмөлдөйбү? Тапшырма кандай болот? Бул деген сөз, бул саламат сактоо министрлигинен бөлүштүрүп берилген дары дармектер, сакталуучу, өзүн коргоочу каражаттар. Бул жалаң эле бул карапайым калкка эмес, населенияга эмес, бул ошол дарылоочу мекемелерге гана бөлүнүп берилет. Ошол жерге ооруган ооруларга, ошол жерде иштеп аткан медицина кызматкерлерин камсыздоо үчүн гана бөлүнөт. Бул карапайым, бул барып ошол саламат сактоо уюмдары ошол жерден барып карапайым калкка бөлүштүрүү деген сөз эмес. Бул деген ошол дары дармек, дары мекемелерде, ошол мекемелерге отурган түшкөн ооруларга бекер дарылоо үчүн бекер колдонулчу каражаттар. Өскөнбай Жумабаевич, мына айтсаңыз, буга чейин мына Кытайдан, Германиядан, коңшу Өзбекстандан, Россиядан жардамдар келип атты да. Анын бөлүштүрө келгенде дары дармек катары келгени канча болду дагы? Техникалык жардам, башкача айтканда, жандандай жабдуу медициналык рентген аппараттары, тест системалары болуп келгендери бөлүп мындай эсептеп чыктыңыздарбы? Анан ошол бүгүнкү күндө жетиштүүбү? Борбордо канча кампада кармалып атат? Зарылчылык болсо дагы кошумча жөнөтө аласыздарбы? Бул ошол мен айткандай айтпадым, бул 400 миллиондон ашыктар ошол бөлүштүрүп берилди деп. Бул көбүнчө бул сумманын көбү мына өздүк сактоо каражаттары, аппараттарга бөлүнгөн. Дары дармектер бир аз азыраак келген. Ошол дары дармектер основном мынагы гепарин препараттарынын дарылары келди гуманитардык жардамдан. Анан мынагы бир аз антибиотиктер келген. Бул ошол сумманын көпчүлүгү мына өздүк каражаттар, өздүк сактоо каражаттары. Анан медициналык аппараттар түрүндө келген да. Дары дармектер боюнча өкмөт тарабынан, министрлик через мынагы өзгөчө кырдаалдар тарабынан сатылып алынып берилген. Бул бюджеттик акчага сатып алынган дарылар дагы бар да, гүн жардамдан сырткары. Ошолор боюнча дагы бардык ушул саламат сактоо мекемелери камсыз болгон деп айтсак болот. Эми бизде саламат сактоо министрлигинде мынагу жер-жердеги биз областтык координаторлор менен иш жүргүзөбүз да.
себеби областтык координаторлор өзүнүн аймагындагы кимге канча муктаждыгына алар бизге караганда жакшы билет. Ошол себептен ошолордун берген заявкаларынын негизинде бөлүнүп берилет. Азыр Кудай буйруса биздин кампада дагы ошо дары дармектердин калдыктарынан жанагы мен айткан 140 миллиондон ашык каражатка ошол өздүк жанагысын сактоо медициналык кызматкерлердин сактоо средств индивидуальной защиты дейбиз. Ошолордун сактоо, анан медициналык аппараттар, кислород концентраттар ошолор сакталып турат. Ошол саламат сактоо уюмдары азыр негизинен эми туура айтасыздар, мунугу баягы жасалма дем алдыруу аппараттары келип жатат. Бирок ушулардын стационардык баягы мындай аппараттар ал жетишсиз, эми толук мындай көлөмдө камсыз болду деп айтуудан узакпыз. Бирок ар бир ушул мекемелерде ошондой аппарат менен камсыздалган. Кислороддук кычкылтек аппараттары болсо жетиштүү түрдө эле камсыз болду деп ойлойбуз. Азыр биздин ошо салымак департаменттин кампасында дагы жетиштүү санда ошол кислород концентраттары бар. Айтсаңыз, деги эле ушу коронавирус менен күрөшүүдө канча аталыштагы дары керектелет? Биз 80-90 деп жүрөбүз да, анан кайрадан эле кайрылып келсек, кампада мындай зарыл болгон мындай дарылардын аталыштарынан айта кете аласызбы? Бар болсо, баягы маселен бизди угуп аткан угармандарыбыз дагы ушу коронавирустун 3-чү пандемиясы болот экен, күчөйт экен деген сөздөр дагы болуп атпайбы? Анан сиз бир эле ушу гуманитардык келген жардамдар тууралуу маалыматты билесиз өзүңүздүн кызматыңызга байланыштуу, бирок баягы жыйындарда чогуу болосуздар да. Ошого байланыштуу дагы маалыматыңыз болсо бөлүшүп өтсөңүз. Июль, август айларында маселен гепарин дарысын табыш кыйын болгон эле. Ушул сыяктуу. Ооба, туура. Мен мунугу жалаң эле күн жардамдар жагында ошол тарабынан жооп бере алам да. Анан мунугу биздин департаменттин кампасында азыркы күндө эле дары дармектер боюнча мунугу гепарин препараттарынын препараттары бар. Азыр ошол калдыкта турат. Өзбекстандан келген гепарин препараты, Россиядан келген эноксапарин деген бу дагы ошо гепарин препаратынан калдыктары бар. Андан сырткары бюджеттен сатылып алынган надропарин, эноксапарин деген гепарин дарыларынан бар. Күн жардам боюнча эми көбүнчө эле ушул мунагу баягы сактоочу каражаттар көбүрөөк берилип жатат да, комбинезондор. Себеби дегенде көбүнчө медицина кызматкерлери бул бир жолу колдонулуучу каражаттар болгон себептен бул көптөгөн чоң объемдо келет да. Анан дары дармектер деле эми мунугу баягы бизде калкта кандай түшүнүү болот, бул баягы жарандарды камсыз кылуу деп. Бул биздин кампа аркылуу кеткен дары каражаттары, өздүк сактоо каражаттары бул дагы бир жолу кайталагым келет. Бул калкка берилүүчү, таратылуучу эмес, бул ошол саламат сактоо мекемелериндеги. Ооба, туура, аны белгиледиңиз жогоруда. Өскөнбай Жумабаевич, мына ошол берилген дары дармектерди сиздер кайра кайтарып, кандай пайдаланылды, аларда канча калдык калды деген мындай мониторинг жүргүзөсүздөрбү? Бул боюнча эми ошо жердеги баягы алган мекеменин башчылары, координаторлор ошол министрликке өзүнүн отчетторун берип турат болуш керек. Эми мен ал жака өтө көп катышпаганымдан айтуудан Карманасыз. Рахмат сизге. Атайын убакытта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн биз менен түз эфирде Саламат сактоо министрлигинин дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин дарыларды сактоо секторунун башчысы Өскөнбай Стамкулов түзөбодо маалыматтарды берип бөлүштү. Биз жогоруда айтып өткөндөй, Өскөнбай Жумабаевич мындай гуманитардык жардамдар жеткенден кийин Чыңгыз ошол жердеги мындай башкы дарыгерлер, ошол жердеги тийиштүү адамдары, өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жоопкерчиликтүү адамдары
мындай андан ары ишти алып барат турбайбы, ошол жердеги ишти көзөмөлдөп. Мына соңку маалыматтар боюнча кечээ биз белгилеп өткөндөй 29 ноябрда 456 адам коронавирус жуктуруп, андан 382 бейтап айыгып чыкканы маалым болду. Бул көрсөткүч мындай жаңы учурлар катталган учуру Бишкек шаарында 110, Ош областында Ош шаарында 10, ал эми Ысык Көл областында 37 болгон. Ал эми айыккандардын санын ала турган болсок, ошол эле Ысык Көл областында 43 болгон. Биз мына коронавирустун жайылышы, анын алдын алуу иштери боюнча өкмөттүн Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элмира Усенова менен дагы маектешип, жогорудагы Өскөнбай Жумабаевич айткан маалыматтарды андан ары улап билбейлиби чыңгыз? Жакшы болот. Биз менен азыр байланышта Элмира Валентиновна бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Кутмандуу таңыңыз менен. Ысык Көлдө аба ырайы кандай болуп атат бүгүн? Бүгүн кичине күн күркөк, негизи уже кар түшүп, бир топ эле сууктап калды. Ушул кардын жаашы кичине ошол жердеги оор сыркоо, баягы сасык тумоо дагы аралашып, анан коронавирусту күчөтүп, ошол сасык тумоо менен ооруп калган адамдар да өзүнөн шек санап, коронавирус болуп калган жокмунбу деп чочулуп атышпайбы? Мына ушул кардын жаашы кичине мындай орну басаңдата алдыбы? Сиз анткени биз баягы жыйындарда болуп, саламат сактоо тармагынын кызматкерлеринен маалымат угуп атасыз да? Ооба. Анда биз маегибизге өтсөк, мына Ысык Көл областы боюнча абал кандай? Сиздер аны алдын алуу үчүн күнүнө бир жумуш жыйындарын өткөрүп атасыздарбы? Бүгүнкү күндө өткөн жумаларда кичине абалыбыз көтөрүлгөн. 64 учурга чейин жеткен. Бир жума аралыгында биз толкун сыяктуу болуп атабыз. 35, 33, 38, 37 вот ушундай чыгып атат. Бүгүнкү, мисалы үчүн бүгүнкүгө биз 38 жаңы учурду берип атабыз. Ошол толкун сыяктуу болуп атабыз да, бир кичине көтөрүлүп калабыз, кайра түшүп калабыз. Ошондой акыбал болуп атат бизде көлдө. Ал эми дары-дармектин жетиштүүлүгү жана анын кору кандай сакталып атат сиздер? Бизде Ысык Көл областында өздүк коргонуч каражаттары жана дары-дармектердин баарынын запасы толук кандуу бар. Бүгүнкү күндө биз 2 айга жете турган сиздерибиз, анан дары-дармектерибиз бар. Бул 2 каражат улам сайын толуктанып турат. То есть ай бүтүп атканда республика аркылуу больницаларга каржылоо маселеси болот, ошого тендер өткөрүп улам сайын толуктанып турат. Андан тышкары биз ошол өнүктүрүү фондубуз бар да. Өнүктүрүү фондубуз бар. Ошол өнүктүрүү фонддон где-то 10 миллионго байкоочу кеңештен жактап алдык. Тендер берилип атат. Дагы өздүк коргонуч каражаттар, дары-дармектер, больницага дагы бир керектүү жабдыктарды алып берели деген маселе менен өткөн жумада ушуну жактап тендерге берип койдук да. Жакшы. Элмира Валентиновна, мына ошол Ысык Көлдө өнүктүрүү фондунун каражатын сиздер мындай ишкерлерге берип алар тендер менен алып келип атабы фарм компаниялар, же болбосо ушул жерди чечмелеп өтсөңүз? Эми Ысык Көлдө өнүктүрүү фонду деп аткандан кийин аны бир акыс пайдаланып алуу мүмкүнчүлүгү жокпу? Эмне кандай? Ысык Көл өнүктүрүү фондунун каражатын ошол дары-дармектерди сатып алууда мындай акысыз колдонууга мүмкүнчүлүк жокпу? Андай ыйгарым укук жокпу? Жана Ысык Көл өнүктүрүү фондунун атайын комиссиясы бар го акчаны. Акысыз деген сурооңузду түшүнбөй атам мен. Акысыз. Мына 10 миллион сомду баягы тендер менен алып атасыздар да. Тендер менен алып, больницалардын баарына бөлүштүрүп бердиңиздер. Бөлүштүрүп берилет да. Анан бул акчанын кайра орду тургузулабы кийин? Кайра демек калкка, ооруканаларга акысыз эле берилип атабы дары-дармек Ысык Көл өнүктүрүү фондунун эсебинен? Ооба. Деги эле пандемия башталгандан бери ушул мартта дагы биз где-то 5 миллион карап бергенбиз. Андан кийин ушул Кумтур Голд компаниясы бизге неме кылган, дагы
эскроу счет менен дагы бир акчаларды берген да. Ошолорго единый тендер өткөрүп, кээ бир райондор өзлөрү тендер өткөрүп, дагы каражаттарды алынган да. Демек, сиздерде каражат бар болсо, республикалык бюджеттен каржыланган каражаттан, андан тышкары гуманитардык жардамдан келген каражаттардан, мындай жардамдардан алган жоксуздарбы? Гуманитарды келген жардамдардан кантип албайбыз, алабыз да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн бир эле медикке бир айда где-то канча костюм керек болот да. Улам алмаштырып бир күндө кечке кийип албайт да, жана одноразовый костюмдарды алмаштырып турушат. Ошон үчүн бул каражаттар бизде азыркы күндө жакшы эле запастарыбыз бар. Жогоруда айтып кетпедимби, что биз дагы пополнение кылып атабыз. Өнүктүрүү фондунан да берип атабыз. Гуманитар каражаттардан да келген. Мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлик тарабынан келет, башка биздин демөөрчүлөрүбүз берген каражаттардын баары баягы пайдаланууга берилген да. Рахмат сизге. Атайын убакытта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Эсиңиздерге салып өтсөк, биз түз эфирде өкмөттүн Ысык Көл областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эльмира Усенова менен маек курдук. Уктуруубузду жаңылыкка узатаардын алдында микрофондо Чыңгыз бир маалыматты кошумчалап айта кетсек, Алай районунун Гүлчү айыл өкмөтүндө Курманжандат айылындагы Аттокор Исманов атындагы мектептин имараты оорукана катары пайдаланууга берилип турат экени. Бул имарат 1997 жылы 60 орунга эсептелип оорукана болуп салынып, андан кийин мектепке берилип, мектеп болсо 2019 жылы бала бакчага пайдаланабыз деп бошотуп койгон экен. Анан зарылчылык болгондон улам ал кайрадан 60 орундуу ооруканага айланып, же болбосо өзүнүн профили менен колдонууга өтүп баштаптыр. Ал жердеги жабдууларды зарыл болгон жергиликтүү бюджет өнүктүрүү фондунан каржыланыптыр. Бул боюнча өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Областын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматы кабарлады. Азыр болсо саат 8ден дагы өтүп баратат. Биз кезекти кайрадан жаңылыктарга берели. Кесиптешибиз Бакыт Капаев сиздер менен жергиликтүү жана чет элдик жаңылыктарды тааныштырат. эки миң жыйырма биринчи жылдын 10 январда мөөнөттүн мурдада турган президенттик шайлоого карата чет өлкөлөрдө 45 шайлоо участкасы уюштурулганын БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Алар Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин аймагында жайгашкан, биометрикалык маалыматтарын тапшырган жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүндө консулдук каттоодо турган кыргызстандыктар автоматтык түрдө тиешелүү шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Шайлоочулар тизме мамлекеттик порталынан өздөрүн текшере алышат. Маалыматтардагы каталар же алардын тизмеде жоктугу аныкталса, чет жерлердеги кыргыз жарандары 2020 жылдын 29 декабрына чейин чет өлкөлүк өкүлчүлүктөргө кайрылууга укуктуу. Бүгүн 30 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблея кеңешинин отуруму өтөт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов, Россиянын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен 27 ноябрда телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө белгиленген. Тараптар жыйындын күн тартибин талкуулашкан. Кыргызстанга гуманитарлык жардам катары келген 400 дана жасалма дем алдыруу аппараттары 2 миллион бетка бүгүндөн тарта республиканын медициналык мекемелерине таратыла баштайт. Бул тууралуу биринчи радиого дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин дарыларды сактоо секторунун башчысы Өкөнбай Стамкулов билдирди. Анын белгилешинче, өлкөгө келген жардамдар өлкөнүн бардык райондорунда муктаждыкка жараша бөлүнүүдө. Бүгүнкү күндө кампаларга жетиштүү көлөмдө дары дармектер бар. Рождество майрамдарына карата Европа Бирлигинин бир катар өлкөлөрү карантин чараларын жеңилдетип жатканын чет элдик маалымат каражаттар жазышты. Маалыматка ылайык Италия өкмөтү 29 ноябрдан тарта айрыкча коронавирустун жайылышынан катуу жабыркаган Ломбардия, Пьемонт жана Калабрия башка категорияга өтөөрүн жарыялады. Карантин чараларын жумшартуу тууралуу Бельгия, Ирландия жана Германия да кабарлашты. Ирландия өкмөтү ошондой эле Рождество мезгилинде бир катар мекемелерге
жана ишканаларга коюлган чектөөлөрдү жеңилдетүү чечимин кабыл алды. Санитардык жана социалдык аралыкты эске алуу менен 1 декабрдан тарта дүкөндөр, музейлер, сүрөт галереялары жана китепканалар ачылат. Ал эми 4 декабрда ресторандар менен барлар кайрадан ачылат. 23 декабрдан 1 январга чейин Рождество жана жаңы жылдык майрамдарда карантиндик чараларды бир аз жеңилдетүүнү Германия бийлиги дагы чечти. Афганистандын Ганзи шаарындагы жардыруудан коопсуздук кызматынын 28 кызматкери каза болуп, дагы 19 жаракат алганын Ариана News жазды. Маалыматтарга караганда, Афганистандын коопсуздук күчтөрүнүн батальонунун жанында жангечти бир автомашина жардырылган. Азырынча кол салууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Ошондой эле Афганистандын Калат шаарында провинция кеңешинин башчысы бир автомашинанын жанында бомба коюлган унаанын жарылуусунан 3 адам каза болуп, 12 жаракат алды. Буга чейин дагы Газни шаарында минометтон ок атылып 8 адам каза тапкан. Шаар бийлиги бул кол салууга Россияда тыюу салынган Талибан террордук кыймылын айыптаган. 2022 жылдын январь айынан баштап Германиядагы супермаркеттерде желим баштыктар сатылбай калат. Мындай чечимди Бундестаг кабыл алды деп жазат Шпигель басылмасы. Калыңдыгы 15-тен 50 микрометрге чейин полиэтилен баштыктарына тыюу салынат. Бул кассада сатыла турган жашылча жемиштер салынган жука баштыктар. Бул тыюу салуунун демилгечилери себептерди жуула турган кездемеден жасалган баштыктарды колдонууну сунуштап жатышат. Жалал-Абад шаарында мектеп имаратынын пайдаланууна капсула салынды. Маалыматка ылайык, Асан бир кайрымдуулук фонду тарабынан Спутник аймактык башкармалыгына социалдык объекттерди, мектеп, бала-бакча, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана аз камтуу болгон үй-бүлөлөргө турак жай куруу колго алынды. Бардык заманбап шарт түзүлүп, 1,25 гектар жер аянты өзүнчө шаарчыга айланат. Курулуш иштеринин толугу менен 1 жыл ичинде бүткөрүү пландалууда. 2021 жылы Кыргызстандын 25 баласы Москва шаарындагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайына кабыл алынат. Бул тууралуу биринчи радиого маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев билдирди. Анын белгилешинче, аталган окуу жайда кыргыз бөлүмү ачылып, бюджеттик негизде билим алууга шарт түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Өлкөдө бул максатта атайын сынак жарыяланып, Шепкин атындагы окуу жайдын окутуучулары келип тандап алышат. Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайы Россиядагы мыкты театр чеберлерин даярдаган алдыңкы окуу жайлардын бири болуп саналат. Кошумчалай кетели, бул күндөрү Кыргызстанда жаш муундардын билимин тереңдетүү жана театр искусствосын өркүндөтүүгө багытталган 1 республикалык жаш театр ишмерлеринин Жаратман 2020 форуму онлайн форматта өтүп жатат. Ага республикалык, областтык жана райондук театрлардын актерлору катышууда. 28 ноябрда эркектер жана аялдар арасында бокс боюнча республикалык чемпионат аяктады. Мелдеш Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайында 23 ноябрдан 28 ноябрга чейин эл аралык Айбия федерациясы бекиткен эрежелерге ылайык өттү. Ага республиканын бардык областтарынан жана Бишкек Ош шаарынан 8 кыз келин, 112 эркек, жалпысынан 120 спортчу катышты. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 101 сом 18 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 12 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Эми синоптиктердин бүгүнкү күнгөргө маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй жана Талас областарында абанын температурасы 3-8 градус суук болсо, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Сыкөл областында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, нарында 3-8 градус суук. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 4-6 градус суук болушу күтүлүүдө. Ардактуу радио көрөрмандар, сиздер биринчи радионун таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Бишкек убактысы боюнча 8 саат 7 мүнөт болду. Биз эми чыңгыз саясий темаларга өтөлү. Ооба. Программабызды алда карай уланталы. 2021 жылдын 10 январына белгиленген мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого бюджеттен 500 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалат деген маалымат бар. Бул туурасында шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын төрагасы, вице-премьер-министр Максат Мамытканов маалымат жыйында билдирген. Ошону менен бирге ошол эле маалымат жыйынында
Максат Мамытканов шайлоону таза жана ачык, ишенимдүү өткөрүш үчүн быйыл республикалык штабтын түзүмүнө өзгөртүү киргизилгенин айткан. Анда ал тең төрага катары Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Нуржан Шайылдабекова дайындалганын айткан болчу. Биз билген маалыматтар боюнча республикалык штабтын башчысы жана тең төрагасы аймактарды кыдырып эл менен жолугушуп, ошондой эле аймактык жана участкалык шайлоо комиссиялары менен жолугушууларды өткөргөн. Бүгүнкү күнү Борбордук шайлоо комиссиясы участкалык шайлоо комиссияларындагы окутуудан өткөрүп, даярдыкты көрүп атат. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү этабынын жыйынтыгын чыгарды жана көрсөтүлгөн талапкерлердин маалыматтары 25 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланган болчу. Ал эми 14 ноябрда саат мындай 23:59 тактап айтканда. Бул боюнча дагы чыңгыз өзүңүз билесиз, баягы жогорку кеңешке болгон шайлоодо документти өз убагында тапшырган жок деп дагы Кыргызстан партиясы менен абдан талаш тартыш болуп, социалдык тармактарда талкууланып, алар маалымат жыйынын берип, өтө бир чоң чуу жаралган. Ошондуктан бул жерде сааты так көргөзүлүптүр, туурабы? 23:59 президенттин кызмат ордуна талапкерлердин көрсөтүү этабы жыйынтыкталган. Ошо жыйынтыкталган. Эми 14 декабрда талапкерлерди каттоо аяктап, 15 декабрда үгүт иштери башталат. Анда биз саясий өнөктүккө даярдыктын жүрүшү туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов менен түзөбөдө маектешели деп турабыз. Абдыжапар Гапырович, саламатсызбы? Абдыжапар Гапырович, байланыш болбой атат окшойт. Кайрадан биздин режиссер байланышка чыкканча биз шайлоо боюнча маалыматты кошумчалап берип кетсек, мына Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоочулардын алдын ала тизмеси мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан 2020 жылдын 10 ноябрынан тарта тизме деген порталга, башкача айтканда тизме chekit.gov.kg порталына жайгаштырылган. 2020 жылдын 19 ноябрынан тарта шайлоочулардын тизмеси бардык шайлоо участкаларында илинип турат. Шайлоо участактарынын саны республика боюнча 2475. Анын ичинде 45 шайлоо участкасы чет өлкөлөрдө жайгашкан. Мына ушул жерден угармандарга айта кетүүчү нерсе, эгерде шайлоого катышам, активдүү катышып, мамлекеттин тагдырына кайдыгер карабайм деген жарандар болсо, ушу өзүнүн аймактык шайлоо участкасына барып, тизмеден өзүн тактап 29 декабрга чейин коштуруп алса болот. Азыр биз менен байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов бар. Абдыжапар Гапырович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына шайлоо жакындаган сайын сиздердин ишиңиздер дагы өтө көбөйдү. Бүгүн иш күнүңүздү биринчи радиого таң эртең маек берүү менен баштап атсаңыз керек. Анан бүгүнкү күндүн күн тартиби кандай? Борбордук шайлоо комиссиясынын ишинде ушундан баштасак. Сиз жакшы болбой атасыз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Мына Борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда дайындалган мөөнөттөн мурдагы президенттин шайлоосуна даярдыктарды календарлык иш пландын жана конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык азыркы мезгилде шайлоочулардын тизмеси, алдын ала тизмеси бардык шайлоо участкаларында такталып, алдын ала тизме илинген. Алар учурда шайлоочулар өздөрүнүн тизмеге туура киргизилген деген бар жок экендигин тактаган ушундай процесс өтүп атат. Ал эми талапкерлер болсо, талапкерлер тиешелүү документтерди берип, жылдырылган талапкер катары азыр тиешелүү иш-чараларды өткөрүп атат. Атап айтканда банк мекемелеринен бар. Байланыш жакшы болбой атат. Биздин режиссерубуз кайрадан байланышка кайталап чыгуусун өтүнөлү. Анан мына жогоруда Абдыжапар Гапыров, ушу байланыш бар окшойт. Сиз бизди угуп атасызбы? Жакшы угулбай атасыз. Эмичи жакшы угулуп атабы?
Биздин режиссерду кайталап байланышка чыгуусун өтүнөлү. Мына Чыңгыз жогоруда Ооба. Абдыжапар Гапыров ушу шайлоочулардын тизмеси жөнүндө айтып аткан болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 ноябрга карата шайлоочулардын жалпы тизмесин алдын ала чыгарган. Ага ылайык 3,544,403 жаран бар экени маалымдалды. Алардын ичинен эркектер 1,693,035, аялдар 1,851,368 же болбосо 47,77%-ын эркектер жана 52,23%-ын аялдар түзөт. Чыңгыз, мына ушул жерден кызыктуу маалымат, эгер салыштыра кетсек да, мурдагы өткөн шайлоолорго карата 2020 жылдын октябрында болгон шайлоого салыштырганда шайлоочулардын саны бул жолу мына келе жаткан 10 январга белгиленген президенттик шайлоодо 20,849 адамга өсүптүр. Ал эми 2017 жылы Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого карата шайлоочулардын саны 264,473 өскөн. Ал эми 2015 жылы жогорку кеңешке болгон шайлоого салыштырмалуу бул 762,257 шайлоочуга көп дегенди билдирет. Демек, Абдыжапар Гапырович, мына сиз уктуңуз, шайлоочулардын жылдан жылга санынын өсүп келатышына эмне себеп болуп атат? Албетте, биринчи кезекте шайлоочулардын өсүп атканы бул табигый көрүнүш. Биздин жарандарыбыздын саны дагы өсүп атат, ошого жараша шайлоочулар. Андан тышкары биз жүргүзүлгөн акыркы 2-3 жылдын ичинде эл арасында түшүндүрүү иштери, мамлекеттик органдар тиешелүү ушул биометрикалык маалыматтарды тактоосу, анан дагы бир мындай чоң массив бул биздин республиканын сыртында жашаган шайлоочулардын биометрикалык маалыматтарын тапшырып, шайлоочулардын ошо тизмесине киргендиги болуп эсептелет. Ошон үчүн азыр 3,5 миллиондон ашуун биздин жарандар шайлоочулардын тизмесине кирип отурат. Эсиңиздерде болсо, бул 17 жылы 25 миң эле. Азыр мына 3,5 миллион дагы 500 миң тегерегинде шайлоочулар азыр шайлоочулардын тизмесинден өскөнүн байкасак болот. Мына бүгүн дагы баягы шайлоого барам дегендер өзүнүн тизмеден кантип тактап болсо болот, биометрикалык маалыматтарды кантип өткөрсө болот, республиканын ичинде, андан тышкары жашап аткан адамдар? Биометрикалык маалыматты тапшыра элек жарандар мамлекеттик каттоо кызматынын баягы цондор бар, центр обслуживания населения, калкты тейлөөчү борборлор бар. Ошо борборлордо өздөрүнүн биометрикалык маалыматтарын тапшырып кирсе болот. Ал эми чет өлкөдө биздин мамлекеттик органдар, дипломатиялык биздин өкүлчүлүктөрдүн, консулдук элчиликтерде жана мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрүндө биометрикалык маалыматтын тапшырып, анан шайлоочулардын тизмесине кириш консулдук эсепте азыркы убакта бекер, акысыз болот. Ушундай кылып тизмеге кирсе болот. Мына ушул талапкерлердин тизмеси боюнча дагы сурагыбыз келип атат. Бул багытта да күнгөй тескей маселелер болбодубу? Анан ушу БШКга жарыштан четтетилген талапкерлерден доо арыздар болдубу? Талапкерлердин чыгарылган талапкерлер ошол азыркы күнгө чейин мисалы 12 талапкерди Борбордук шайлоо комиссиясы атайын чечим менен документтерин кайтарып берилген, калгандары өздөрүн мындан ары шайлоого катышуудан баш тартып чыгып атышат. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен чыккан жарандар ушул мамлекеттик тилди билүүсүнүн деңгээли боюнча сертификат тапшырбаган үчүн чыгарылган. Алар арызданабыз деп атат, бирок ушул күнгө чейин бизге кайсы сот органдарына арыз менен кайрылганы белгисиз. Бүгүнкү күнү эң бир кызуу иш жүрүп атат, бул талапкерлердин кол топтоосу. Качан аяктайт? Айрым талапкерлер сиздерге колду топтоп үлгүрүп тапшырдыбы? Алдын ала берип койдубу деген сөз. Туура айтасыз, азыр күндө ушул талапкерлер мыйзамдын талабына ылайык 30 миңден кем эмес кол тамгаларды чогултуш керек шайлоочулардын. Азыр ушул процесс жүрүп жатат.
ыйгарым мыкты өкүлдөр кол тамгаларды чогултуулар менен биргеликте иш жүргүзүп атат. Бул процесс 3 декабрда кошуп алганда түнкү биз 12:00га чейин ушул кол тамгалар, чогултулган кол тамгаларды жана шайлоо күрөөлөрүн биз миллион сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн кошуп кабыл алуунун акыркы күнү. Ошондо шайлоо күрөөсүн тапшырып койгондор барбы, же болбосо колду топтоп дагы тапшырып койгондор, же азыр процесс жүрүп атабы, эч ким алып келе элекпи? Мындай активдүү талапкерлер барбы деген суроо. Азыр биз талапкерлер кол тамгаларды чогултуп алып келе элек, ал эми миллион сомду төлөп койгон талапкерлер бар. Ошол кол топтоону сиздер эми кантип текшересиздер? Ар бири 30 миңден алып келсе, Борбор шайлоо комиссиясы текшерип да үлгүрбөйт. Анан бирок анын тартиби бар да, туурабы? Ооба, кол топтоонун чогултулган колдорду кабыл алуу, аны текшерүүнүн өзүнүн атайын инструкциясы бар. Ошол инструкцияга ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын да түзүлгөн жумушчу топ, атайын жумушчу топ бар. Ошол жумушчу топ аркылуу жүргүзүлөт. Жумушчу топтун ишине атайын соттук эксперттик кызматтын эксперттерин тартуу, мамлекеттик каттоо адистерин тартуу менен, ушундай эксперттерди тартуу менен кол тамгалар текшерүүлөр жүргүзүлөт. Кол тамгаларды текшерүүнүн өзүнүн жол жоболору бар. Ошол чогултулган колдор 3 декабрда тапшырылса, 11 декабрга чейин кошуп алганда ошол кол тамгаларды текшерүү процесси жүргүзүлөп, анан Борбор шайлоо комиссиясына каттоо үчүн тиешелүү корутундуларды берип, корутундунун негизинде Борбор шайлоо комиссиясы талапкер катары каттоону жүзөгө ашырат. Баягы сиздер тапшырган 30 миң баягы барактын арасынан мындай тандап алуу, же болбосо мындай кокустуктан тандап алуу менен барып текшересиздер да, туурабы? Анын эгерде эсиңизде болсо, мурда мыйзамдын талабы боюнча өтө атайын ошол жалпы чогултулган колдордун 20% алып, анан случайный выборки кокустан тандап алуу менен текшерилет эле. Азыр болсо 30 миң табылганга чейин, мисалы 50 миң, бир талапкер 50 миң кол тамгаларды чогултуп алып келген болсо, анан аларды жанагы мен айткан жумушчу топ тартуу менен биз четинен текшерип барып, ошол 30 миң табылганда токтотулат. Мисалы 50 миң алып келсе, мисалы 35 миңди андан аркы 15 миң текшериле эле 30 миң жарактуу кол тамгалар деп, анык кол тамгалар деп эсептелип, аларга тиешелүү корутундулар жазылат. Ошол текшерүү учурунда чогултулган кол тамга мындай сиздер текшерүүнүн жыйынтыгы менен дал келбей калган болчу болсо, же болбосо баягы өзү адамдын кол коюп берүүсүнө жок эле толтурулуп калган болсо, анда мыйзамда кандай чаралар колдонулган? Ал биринчи кезекте ошо кол тамгаларды топтоп аткан убакта биринчи ошол сборщик текшерип чыгат. Эгерде анык эмес колдорду же болбосо башка эмелерди ал ыйгарым уктуу өкүл дагы ошо текшерип өзлөрүнчө текшерип чыгат дагы, анык эмес колдорду чийип коюп, калган анык колдорду алып келип тапшырат. Ошондой эле жол жобо менен шайлоочулардын баягы өздүк фамилия аты жөнү, тиешелүү өздүк даныйлары мындай анык экендигин текшерип келип, эгерде анык эмес бул табылган болсо, эксперттер тарабынан, жумушчу тарабынан анык эмес байкалган болсо, анда чийип коюп, калгандары, мисалы бир мен жана айтып аткандай 30 миң табылганга чейин аны чыгарып коет да, анык эмес жараксыз колдорду чыгарып коюп, калган жарактуу колдорду гана санап чыгып 30 миң болгондо. Ошон үчүн 30 миңден кем 60 миңден көп эмес кол тамгаларды алып келиш керек, себеби өзлөрүнүн ыйгарым уктуу өкүлдөрү тарабынан, талапкерлер тарабынан, Борбор шайлоо комиссиясынын атайын түзүлгөн жумушчу топ тарабынан жараксыз деп тапып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн көбүрөөк алып келет, калгандары жарактуу болушу үчүн. Кечирип койсо Абдыжапаров тиешелүү корутунду жазылат дагы, жараксыздарды өзүнчө атайын эксперттердин корутундусунун негизинде эми жарактууларды өзүнчө чыгарылып, анан
тиешелүү жумушчу бүтүндө келип БШКнын казасын алып чыгат. Чыңгыз, мына бул жерден сөзүңүзгө аралжы Абдыжапар Гапарович, сиз чектебей турсаңыз, өткөн шайлоолордо ушул форма 2 толтуруунун негизинде көп чыр чыккан болчу, массалык баягы каттоого туруулар тууралуу дагы көптөгөн айыптоолор, арыздоомалаттар айтылган. Азыр угарманыбыздын бир суроосу бар эле. Ушул форма 2ге байланышкан суроону угуп алып, анан маегибизди улантсак. Саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынын тургуну. Менде мындай суроо бар эле. 5 октябрда болуп өткөн жогорку кеңешке шайлоодо мен форма 2 боюнча сокулуктан шайлагам. Өзүмдүн учетум Бишкекте. Эми келе жаткан шайлоодо мен ошол эле форма 2 менен жазылган боюнча ошол сокулуктан шайлаймынбы, же болбосо кайра Бишкекке келип өзүмдүн учетум боюнча шайлай аламбы? Менин суроом ушундай. Абдыжапар Гапарович, бул көп суроо ушул берилген коомчулук тарабынан. Туура айтасыздар, бул коомчулукта ушундай өткөн 4 октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоонун жүрүшүндө, даярдоонун процесстин жүрүшүндө ушундай форма 2 менен бир топ жарандар учетко туруп, 500 миңге жакын учетко туруп, өздөрүнүн адрестерин алмаштырганга жетишкен. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын аймагында бул форма 2 арыз колдонулбайт. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген, ошого колдонулбайт. Кыргыз Республикасынын республикасында жашаган жарандар өзүнүн каттоосу бар жерде, паспортундагы каттоосу кайсыл жерде ошол жердеги шайлоо тилкесине азыркы убакта катталып киргизилген. Ага чейин болот жарандар кыска номерине СМС жөнөтүп же телефон чалуу аркылуу, ал СМС жөнөтүү дагы телефон чалуу дагы акысыз болот. Ал эми парламенттик шайлоодо форма 2 менен мисалы сиз сокулукта тизмеге киргизилген болсоңуз, парламенттик шайлоонун кийин эле аны автоматтык түрдө биздин система өзүңүздүн учетуңуз кайсыл жерде болгон болсо, прописка паспорт боюнча ошол жерге кайра келип токтолуп калгансыз. Ошон үчүн сиз прописка болгон жерде добуш бересиз. Ал эми республиканын сыртында жашаган биздин жарандарыбыз үчүн форма 2 үлгүсүндөгү арызды кабыл алуу жүргүзүлөт. Бул консулдук эсепке турса деле, форма 2 менен кайрылса деле жарандарыбыз анда өздөрүнүн тизмеси ошол өздөрү азыркы убакта жашап аткан республиканын сыртындагы жашап аткан жердеги түзүлгөн шайлоо тилкесине киргизилет. Мурдагы шайлоочулар азыр ошо арыз берген боюнча азыр шайлоочулардын тизмесинде турат. Ушул мигрант мекендештерибиздин баягы шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз кыла турган болсок, баягы мурдагы эрежелерден бир өзгөрүүлөр болдубу же болбосо ошол эрежелер менен эле катыша алышабы? Биз ошол мигранттар үчүн биздин жарандарыбыз үчүн шарттуу түзүүнү көбөйткөнбүз. Шайлоо тилкелерин түзүүнү көбөйткөнбүз. Эсиңизде болсо мурдагы шайлоолордо федерациясында эле 5-6 эле жерде болсо, азыркы күндө 12 жерде биздин шайлоо тилкелерибиз бар. Ошол жака келип туруп тизмеге кирип шайлоого болгон конституциялык укугун конус кылса болот. Эрежелери мурункудай эле? Эрежелер мурдагыдай эле. Абдыжапар Гапарович, андан тышкары мына билим берүү системасындагы, башкача айтканда, мугалимдердин ушу шайлоо тилкелеринде, шайлоо участкаларында ошол күнү эмгектенүүсүнө байланыштуу билим берүү министри дагы мындай өзүнүн каршы пикирин билдирген болчу. Анан ошол эле учурда мына аймакта республика боюнча 2475 шайлоо тилкеси ачылып атса, аймакта айыл жергесинде интеллигенция ошол мугалимдер да. Анан чынында эле мугалимдердин иштөөсү сиздерге кандай жеңилирээк болот беле, же болбосо мугалимдер менен сүйлөшкөн учурда дагы кандай пикирлерди угуп каласыздар бул боюнча? Биздин байланыш чектеп кетти окшойт. Улантыңыз. Жалпы арасын 45 чет өлкөлөрдө, калганы 2430-у республиканын аймагында. Сиз белгилеп өткөндөй, шайлоо комиссияларынын составында биздин интеллигенция, айылдагы биздин интеллигенция өкүлдөрү бар. Алар жаран катары саясий партиянын
сунушу менен же болбосо ошол жашаган биздин жарандарыбыз иштеген жердеги ушу өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлчүлүктүү органдарынын сунушу менен шайлоо комиссияларына киргизилген. Бул жерде мамлекеттик органдар шайлоону даярдоо өткөрүү ишине бут тоспош керек. Тескерисинче мамлекеттик органдардын бардыгы шайлоо комиссияларынын ишине жардам бериши керек. Рахмат сизге, Абдыжапар Гапырович. Урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, шайлоо комиссиянын составында болуп иштеш керек. Биз жогоруда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Гапыров менен түз ободо, кечиресиздер, Абдыжапар Бегматов менен түз ободо маек курдук. Чыңгыз, мына жогоруда дагы байланыштын сапаты айрым учурда төмөн болуп кетип атпады. Ошого байланыштуу айрым бир маалыматтарды кайрадан угармандардын эсине салып өтсөк, мына жогоруда белгиленгендей тизме Чекит Gov Чекит KG порталынын жарандар өзүн шайлоо чылардын тизмесинен тактап алса болот. Андан тышкары 119 номерине чарылуу аркылуу дагы өзүн тактаса болот экен. Мындан тышкары ошол эле 119 номерине жеке пин номерин жазып, SMS жазып койсо дагы ал аркылуу кайрадан SMS келет экен. Сиз кайсы участокто, кайсы номерде шайлоочулардын тизмесинде катталганыңыз тууралуу? Андыктан ардактуу радио каармандар, урматтуу мекендештер, мына ушундай өлкөнүн тагдырын чече турган убакта бардыгыбыз тең четте карап турбайлы, шайлоого активдүү катышуунун аракетинде бололу жана жалпыңыздарды мына ушул шайлоого катышууга бир олуттуу мамиле кылып жана жакшы бир көз караш менен карашыңыздарга суранабыз. Биз жогоруда белгилеп өтпөдүкпү, бул жолку шайлоого 500 миллион сом коротулат экен депчи. Ошол 500 миллион сомдун мындай жөнүндө дагы маалымат берип өтсөк, ошол эле республикалык штаб шайлоону өткөрүү боюнча 2020 жылга белгиленген жергиликтүү шайлоолордо бар эмес беле, ошолорго дагы акча каралган да бюджеттен. Алардын өтпөй калгандыгына байланыштуу капчыгында акча калганын кабарлашты эле. Биздин студияга Канат Султакеев келип калды кайрадан, биздин көңүлүбүздү көтөрүп. Мына ушу менен биз Назире эжекебиз коштошот экенбиз студия менен. Албетте алдыда дагы биринчи радио өзүнүн программасын түз эфирде улантат. Ал эми азыр болсо жаңылыктардын орусча чыгарылышын тааныштыруу үчүн биз микрофонду кесиптешибиз Канат Султакеевге тапшыралы дагы. Биз угармандар менен коштошолу, буюрса калган маалыматтарды эмки эфирде айтабыз. Таңкы бурулуштун уландысы, башкача айтканда, азыр 5 мүнөттөн соң улана турганын эсиңиздерге салып өтөлү. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бүгүн таңкы бурулушта кызматта Назира Молдокулова жана мен Чыңгыз Рыскелдиев болдук. Ал эми бизди техникалык жактан тейлеген кесиптештерибиз Максат Мамыралиев менен Азиз Чокморов кызмат кылды. Биринчи радио менен бирге болуңуздар. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.